кесибим боюнча травматолог, ортопед, реабилитолог, кинезитерапевт. Окуу жайды 2010-жылы аяктаганмын. 2016 жылдары Москва шаарында окууну улантуу үчүн барып, ал жерде 1 жыл окууда жүрдүм дагы. Ошол эле эң азыркы 21-кылымдын эң негизги метод дарылоосу бул кинезитерапия деп жаңы илим чыкты. Анын негиздөөчүсү ошол Сергей Михайлович Бубновскийдин колунда 2,5 жылга чейин ишиме улантып келдим. Ош шаарына мындан 4-5 жыл алдын эле ошол кинезитерапия деген жок болчу. Ошону түптөп алып келдим десем деле болот. Ал учурда кинезитерапия эмне деген түшүнүк жок болчу. Азыр эми мына тыгыз иштеп жатабыз. Азыр кинезитерапия Ош шаарында толугу менен мындай элге дагы, врачтардын арасында дагы, кесиптештерим арасында дагы кинезитерапия уже түптөлө баштады, түшүнүк да пайда боло баштады да. Башында келгенде бул эмне, кандай дарылоо процесси деп айтчу эле. Ошондо мен түшүндүрүп бере албайт элем. Жеткирип бере албайт элем. Себеп түшүнүк ошол кыска убакыттын ичинде жыйынтык ушунун жыйынтыктоочу дарылоо процессинин результаттары ал убакта болбогон. Азыр мына 4-5 жыл аралыгында ушунун жыйынтыктары азыр ар бир бейтаптар айтып атат. 10 жыл аралыгында жакшы болбодум эле, мына жакшы болдум дейт. Дары-дармек менен дарыландым эле, жакшы болбодум, мына жакшы болуп жатам деп, ушул бейтаптардын жыйынтыгынын негизинде ушул эле кесиптештеримдин дагы ойлору өзгөрүп, кинезитерапия бул чоң илим экендигине мына жете баштады. Буга чейин ушул кинезитерапияны баштап ушуну жайылта баштаганда Ош шаарында. Себеби мен Ошто жашагандыгым үчүн ушул жерге келип, ушул баштаганымда ушул Бишкекте деле бул бир аз мындай түшүнүк азыраак болчу да. 16-17 жылдары. Азыр эми эл арасында толук ушул башка шаарларда деле толук мындай ушул калыбына келип иштей баштады да. Ушунун жыйынтыктары да чыга баштады. Турциянын Стамбул шаарында иштеп жүргөн убакта ал жерде биздин мамлекеттен көп жарандар, жанакы мүмкүнчүлүгү чектелген бейтаптар өтө чоң суммадагы дарылоо процессине калыбына келтирүү, реабилитацияга Турция шаарында дарыланып келгенине өтө көп учурлар кездешти да ошол учурда. Анан мен ошондой эле ойлогонмун. Ушул эле шартта эмне үчүн Кыргызстанда ачса болбойт деп. Ал жерде 2 жыл аралыгында иштеп, андан кийин эле ушул өзүбүздүн контрактыбыз бүткөндөн кийин эле ушул Кыргызстанга ушул реабилитацияны ачууга кирише баштагам. Киришип, мына ал жакта бир эле бейтап 10-15 миң, 20 миң доллар акча менен ошол жакта 1 айлык дарылоо процессине барат. Бизде ушул 10-15 миң эмес, өтө аз. 30-40% арзан ушул эле Кыргызстанда ошол эле результатка жетишсек болот да. Бизде негизинен жанакы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар сырттан, жанакы интернеттен ар түрдүү жардамдарды сурап, болгон акчасын чогултуп, ушул жакынкы Казакстан, Россия мамлекеттерине, Турцияларга көптөгөн акчалар менен барып, 1 ай кыска убакта бул калыбына келтирүү оңойго турбайт. Бирок ай сайын чоң суммадагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн бул 10-15 миң доллар деген өтө чоң сумма бул. Ошолор менен барып 1 айда эч кандай результат ала албай келгендерин мына көрдүм. Себеп бул калыбына келтирүү 1 ай гана кыскалык кылат. Буга 6 ай, 7 ай аралыгында гана дарылоо процесси болуш керек да. Анан узак процесс болгон үчүн ал жакта биздин жарандар көп калып кетүүсү дагы чоң сумма талап кылат. Ошон үчүн өзүнүн үйүндө, өзүнүн жашаган жеринде ушул процессти кылса, дарылоо процессин көбүрөөк пайдалуу болот деп эсептейм.
Эми врачтар дайыма өмүрдүн аягына чейин изилденүү менен жүрүш керек да. Азыр эми жаш балдардын омуртка сколиозу боюнча изилденип атабыз. Андан сырткары жанакы кырсыктын эсебинен бутунан майып болуп, буту кесилип кеткен, колдору кесилип кеткендер үчүн атайын протездердин үстүнөн изилденип, ошол нанотехнологический эң акыркы үлгүдөгү протездерди ушул жайылтуу мындай процессинде жүрөбүз, изилденип жүрөбүз. Мына Өзбекстан менен азыр тыгыз байланышып атабыз, Россия менен тыгыз байланышып атабыз. Ушул эле ошондой протездерди жасоочу цехтерди ачуу зарыл. Эң алдыңкы жанакындай протездер. Бирок анын суммасы өтө кымбат. Эгер сырт жактан алып келсек, эгерде өзүбүздө жасасак, ал бир кайда мындай арзан түшөт. Жасаса болот толугу менен. Азыр бүт шаймандар, бүт жанакы сырьёлор, бүт бардыгыны Кыргызстанга алып келип жасаса болот толугу менен. Азыр ошонун мындай изилдөөнүн жолдобуз, ошолор менен байланышып атабыз. Жакын аралыкта ошону бутка тургузабыз деген мындай неде турабыз да. Бирок айта кетсем, жаш балдардын сколиоз оорусунда жөнөкөй эле корсеттин жоктугу бизде байкалат да. Ал корсетти жаш бала 6 ай, 7 ай, 1 жылга чейин кийип жүрүүчү корсеттер бизде чындыгында жасалбайт экен. Алардын ордуна жөнөкөй эле жанакы аптекаларда сатылган корсеттер кийилип, анын таптакыр тескеринче зыяны көптүгү байкалып атат. Ал үчүн корсеттер өзүнчө атайын жасалып келет. Азыркы биз жакынкы мамлекеттер менен тыгыз байланышып, ал жактан алдырып атабыз. Убагы менен бизде дагы толук ошол цехтер ачылып, толук мындай ишке коебуз деген мындай пландар болуп жатат да жакын аралыкта. 5-6 жыл алдын кичинекей эле бир кабинетте иштечүмүн. Ошол калыбына келтирүү процессин кичинекей кабинеттен баштаганмын. Азыр эми мына ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү борборун түптөп ачтык. Чоң бир клиника бүт шарттары менен бейтаптар үчүн ачтык, түптөдүк. 2018 жылы алгачкы Ош шаарында алгачкы реабилитациялык клиниканы 18 жылы ачканмын. Мына азыр толук кандуу иштеп жатат. 15-10 жумушчу иштейт. Баарыны өзүбүз даярдайбыз, өзүбүз ушул жерде окутабыз. Кээ бирки учурларда ушул Россия, Турция мамлекеттеринен врачтар менен биргеликте мына жакын аралыкта дагы ушул Россия, Турция мамлекеттеринен врачтар келет. Ушул өзүбүздүн сотрудниктерди окутуу процессине. Бизге келген бейтаптардын көпчүлүгү жашоодон үмүтү үзүлүп калат да. Алар менен 1 жыл, 6 ай, 7 айга чейинки иштеген учурда чындыгында өтө оор экендиги байкалат да. Алардан деле үй бүлөсү менен, аларды колдоочулар менен дагы тыгыз байланышып, ошого мотивация берип, жашоого кайтаруу бул өтө чоң бир процессти талап кылат да. Жаратмандыкка талап кылат. Ошонун ичинде ар бир бейтап бутка туруп жашоого кайтканы биз үчүн да өтө бир чоң кубанычты алып келет да. Ал бир бейтапты бутка тургузуп, ал жашоого үмүт пайда болгондон кийин биз үчүн бул өтө чоң бир жыйынтылык. Биз дагы аны көргөндөн кийин кийинки бейтаптарга ошол энергияларды берген аракет кылабыз.